Чегибиз урабасын, дабасыз, дарт баспасын. Өнөр билимибиз өсөр болсун. Кырманыбыз эгинге толсун. Молчулук болсун, токчулук болсун. Кусалык каптап, жүрөктөр батты кайгыга, сахаба өңдү сагындык шаарда айылда. Жашоодо эң бир кадырлуу эмне дегенге, кадыртын элим, кадырла өмүр барында. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Марал радиосунда берекелүү Рамазан программасында биздин бүгүнкү кадырлуу коногубуз келген. Алдыңыздарда теолог Махабат Тайырова эжебиз. Кош келипсиз эжебиз. Бүгүн негизи сиз менен темабыз кадыр түндү аял заты кантип тосуш керек. Жана ушул теманын айланасында Аллахым насип кылса эң бир пайдалуу кеңештерди алабыз деген үмүттөбүз. Келиңиз сиз менен негизи эле кадыр түндүн фазилети менен баштасак. Биринчиден ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ошол сиздерди берекелүү айыңыздар менен куттуктаймын. Рамазан айындагы кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Аллах таалам бизди аман эсен кадыр түнгө жеткизгенине миң мертебе шүгүрлөр болсун. Аллах таалам ушул күндөрү кылган ибадаттарыбыз кабыл этсин иншалла. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля сейидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах тааланын исми менен баштайбыз. Аллах таалам бизди ушул кадыр түндү кылган ибадаттарыбызды, амалдарыбызды баардыгын кабыл эткен болсун. Кадыр түндүн маанилүүлүгү биз үчүн динибизде өтө чоң орунду ээлейт. Биринчиден эле кадыр түнгө тиешелүү болгон сүрө түшкөн. Бул сүрө Кадыр сүрөсү, бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр дейт. Биринчи эле аятында Кадыр сүрөсүндө биз Куранды мындайча айтканда анзалнаху дегенде домир Куран ага деп кетет, Куранга кетип атат дагы, түшкөнүн Кадыр түндө түшкөндүгү боюнча баяндап кетет да. Буга Кадыр түнгө чейинки сүрө болсо бул Алак сүрөсү. Алак сүрөсү болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң биринчи түшүрүлгөн 5 аят. Эң биринчи түшүрүлгөн аяттардын бири. Демек, бул жерде экөөнүн байланышы дагы өтө тыгыз да. Биринчи түшкөн аят буга Кадыр сүрөсүнө чейин келип атат дагы, андан кийин Кадыр сүрөсү келип атат. Бул ушул Курандын Кадыр түнгүнү түшкөндүгү боюнча да. Иншалла. Негизи бизге ушундай чоң бир береке, мындайча айтканда бир жакшылык биздин пайгамбарыбызга түшүрүлгөндүгү биз үчүн аябай кызык болуп атат да. Биздин пайгамбарыбызга түшкөн себеби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин деле Мухаммад Амин деп лакап аты менен лакап атына ээ болчу да. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң мыкты кулк мүнөзүнүн ээси. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыкка чейин да, пайгамбар болгонго чейин дагы адеп ахлагы менен, жүрүм туруму менен башка балдардан алаксып тургандыгы. Башка балдар мисалы үчүн ойноп же башка бир нерсе менен алек боло турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам токтоолугунда жана ошондой эле жүрүм турум менен айырмаланып. Аны албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн бул аяттардын бири Духа сүрөсүндө Аллах таала айтат: "Валя сауфа ю'тика фатарда" дейт да. Аллах таала албетте жакшылыктар менен, жакшы нерселер менен пайгамбарыбызды сыйлады. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетим өстү, кыйынчылыктар менен канча сыноолордун артынан пайгамбарыбызга, сүйүктүү пайгамбарыбызга ушул ыйык Куран китеби түшүп турат да. Бул Кадыр түндү биз баягы угуп, билип жүргөнүбүзгө караганда көбүнчөсү түнү менен ойго отурсак эле болду деп түшүнүп калдык го. Негизи эле жаштарыбыз болсун, башкалар болсун дасторкон үстүндө уктабасак эле ошол Кадыр түндү тосуп атабыз деп ойлойт экенбиз да. Негизи эле чынында бул Кадыр түндү аял заты кантип тосуш керек, эмнеге тосуш керек жок? Сурооңуз аябай жакшы, Аллах ыраазы болсун. Бизде эми деги эле аял заты эмес, деги эле баардыгыбызга тиешелүү, аял эркегибизге баардыгыбыз билебиз, Кадыр түнгүн ибадат кылышыбыз керек депчи. Эми биз бул Кадыр
азыр эми баягы илим алып, баягы илим алуу менен баягы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөндүгүнө соц тармактардан, башка биздин устаздарыбыздан алып, мисалы үчүн мурда биз деле мисалы үчүн эртеден шам ооз ачкандан кийин эртең мененге чейин ойго болсок, демек биз кадыр түнү тоскон болот экен элек деп балалык чагыбызда ушундай бир түшүнүктөр болот эле да. Мен ойго турсам эле болду, мен уктабасам эле болду, мен кадыр түн тостум депчи. Ал эми эгер диний жактан карай турган болсок, кадыр түндүн маанилүүлүгү өтө чоң. Себеби ушул Кадыр сүрөсүндө эле Аллах Таала айтып атат, бул 1000 айдан жакшыраак деп атат да. Мындайча айтканда 1000 айдан дегенде 83 жыл 4 айдан жакшыраак. Ушул күнү кылган ибадаттар деп атат да. Көпчүлүгү ойго эле болсом болду дейт дагы, көпчүлүгү мисалы үчүн телевизорун коюп коет, же болбосо бир жаңылыгын коюп коет, же биз соц тармактарда ар кандай бир нерселер менен алаксыйт дагы, ал ошол соц тармакта отургандыгы аны ибадаттан алаксытып коет да. Жада калса намаз окуй калышы мүмкүн, зикир тартпай калышы мүмкүн, жөн гана дуа кылуу. Дуа кылуу дегенде эле мындай жакшы жакындарына, аларга ден соолук тилеп, ыйман тилеп, ушул бардык ушул айтор пайдалуу өткөзүш үчүн Кадыр түнгүнү башынан аракет кылыш керек. Мына бүгүн биз Кадыр түндөбүз, бүгүн мен эмнени аткарамын? Биринчи план түзүшүбүз керек. Мен бүгүн түнү бир күндүк түнүмдү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн арнадым. Мен бул түнү кылган ибадаттарым сообу эбегейсиз чоң. Мен демек бүгүн уйкумду, нафсымды бир аз тыйып, мен Куран окуйун, мен намаз окуйун, мен жакындарыма дуа кылайын, же өткөн кеткендерге дуа кылайын. Аларга Аллах Таалам бейишинен орун берсин деп дайыма тилек кыла турган болсок, албетте бүгүн дуа кабыл боло турган түн да. Анан Куран окулган, Курандагы ар бир тамгалардын жөнөкөй күндөрү 10 сооп ала турган болсок, бул күнү болсо андан дагы көп да. Анан арабтарда мисалы үчүн хайры мин альфи шахр деп атпайбы, 1000 айдан жакшыраак деп атпайбы? 1000 ай дегенде бул күчөтүлгөн, мындан дагы көп да. Мындан дагы көп да. 1000 дегенде аябай көп дегендей мааниде да. Демек биз бул күндөгү кылган ар бир минутабыз, секундабыз, ибадатыбыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн боло турган болсо, жөнөкөй эле мисалы үчүн айрыкча бул аялдарга тиешелүү болуп атпайбы? Аялдар мисалы үчүн мен ибадат кылам деп туруп, өзүнүн вазифаларынан дагы, милдеттеринен дагы алаксып калбаш керек. Мисалы үчүн эмизген аял боло турган болсо, мен ибадат кылышым керек деп эле бир бурчта отуруп алып эле намазын окуп, Куран окуп, анан баласы тияктагы чыркылап ыйлап турса, ага көңүл бурбай кое турган болсо, баласынын акысын бербеген болот да. Жок, ибадат кылыңыз. Бирок мисалы үчүн эмизип атсаңыз дагы дуа кыла бериңиз. Эмизип атсаңыз дагы Кыргызстаныбызга тынччылык тилеп, кыргыз элибиздин өнүккөн мамлекет болушун айтор бүт бардыгын дуа кылып ушундай максатта отура берсеңиз, аныңыз дагы ибадат болот да. Негизи пайгамбарыбыздын айтканы боюнча жана акыркы 10 күндүктөн издегиле деген сөз бар го. Ошонун эле жанында баягы ар бир жанды Кызыр деп, ар бир күндү Кадыр деп бил дейт го. Биз ошондо акыркы 10 күндүгүбүздүн мааниси, же болбосо ошол күндөрдө кантип өткөрүшүбүз керек? Бул боюнча Куранда Фажр сүрөсүндө эскерип келет. Вал фажр ва лаялин ашр деп, акыркы ашр деп акыркы 10 түн боюнча. Бул албетте Рамазан айындагы бардык күндө 30 күн бою кылынган ибадаттардын бардыгы сообу өтө чоң. Бирок акыркы 10 түнгө басым жасаган. Мисалы үчүн биз Рамазан айы келгенге чейин аябай күттүк да. Рамазан айы келсин, мен таравих окуймун, мен мынтем антем деп. Рамазан айы келип, Кадыр түнгө келип калдык дагы, кээ бирки адамдар баягындай жайыла түштү да. Баягы буга чейин кылдым го ибадаттарым, эми бул жагын эми Аллах Таалам кечирет деп. Кээ бирлери болсо тескерисинче 27 күн бою же 28 күн бою эчтеке ибадат кылбайт да, мен Кадыр түнгүн ойго алам, ошол күнү мен дуа тилек кылып коем да, болду, ошол менен мен соом көбөйүп кетет деп айтышат да. Анан эми бул түн акыркы 10 түнү чындыгында эмне ибадат кылсаңыз дагы бардыгынын сооптору өтө жогору. Садака бересизби, зекет бересизби, жада калса жакындарыңызга жакшы бир маанай тартуулайсызбы, жакшы бир мамиле курасызбы, же бир кандай жакшылык кылсаңыз да бардыгынын сооптору өтө чоң да. Ошон үчүн ушу акыркы 10 түнгө, бизге дагы саналуу күндөр калды Рамазандын бүтүшүнө. Ушул акыркы 10 түндү биз ушундай жакшы өткөзүүгө, пайдалуу
максималдуу түрдө пайдалуу өткөзүүгө аракет кылышыбыз керек. Бизге мындай пайдасыз нерселер менен өзүбүздү алаксытпашыбыз керек да. Мисалы үчүн сериал көрүп жүргөн болсоңуз, ушул Рамазан айында токтотуңуз. Бир кандайдыр бир передача же бир чыгармаларды же болбосо ушундай бир нерселер көрүп жүргөн болсоңуз, ошолорду ушул күндөрү токтотуп ибадатка арнаңыз. Себеби бул бир жылда бир эле келе турган айда. Жумада бир күн, ыйык күн, жума күн болсо, бир жылда 12 айда бир келе турган ай Рамазан айы. Ошол себептен дагы бул айга көңүл бурушубуз керек. Анан бул кадыр түндө көбүнчөсү сураган бир суроо, суралган суроолордун бирөөсү кадыр түндүн өзүнүн атайын намазы барбы? Эми бул боюнча так эмелер хадис, мен адашпасам туура сахих хадистер жок деп билебиз, бирок негизи бул түнү нафил намаздарына бекем окуу. Мисалы үчүн таравих намазын окуду, окугандан кийин эртеменге чейинки убакыт, багымдат убактына чейин, себеби эртеменки убакытка чейин созулат да. Кадырдын эртеменки убакытка чейин созулат. Демек, каалагандай сиз ниет кылдым деп эле нафил намаздарынын, каза намаздарын албетте, анан зикирлерди кылып, анан кээ бирлер ойлошот, мен бул түнү болсо эчтеке кылбай эле только намаз окуп, жалаң намаз окушум керек, тамак дагы жебешим керек дейт да. Жок, сиз тамагыңызды да кылыңыз. Үйүңүздөгү айрыкча аялдар бизге биздин милдеттерибизди бул түнү бирөө кылып койбойт да. Аны дагы кылып, ошол менен чогуу айкалыштырып, бошогон убакытта эмне ибадатыбызды кылып, зикирлерибизди, Куранга басым жасашыбыз керек. Көбүнчө бул түнү бүгүн Куранга басым жасашыбыз керек. Анан дагы бир суроо болуп атат. Кээде баягы биз үстүртөн эле намазын кылыш керек, зикир кылыш керек деп коебуз го. Атайын зикири, же болбосо атайын дуа, бир балким кээ бир эжелерибиз бул нерсени күтүшү мүмкүн. Айша энемизден Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фафу анна деп келет. Аллах таалам сен кечиримдүүсүң, кечирүүнү жакшы көрөсүң, бизди кечиргин деп. Ушул күнү кечирим сурап, ушул дуаны көп окушубуз керек. Атайын саны жок, канча болсо дагы. Себеби биз инсанбыз да. Кээде билип билбей күнөөлөрдү кылып коебуз, билип билбей бирөөнүн көңүлүн ортуп коебуз. Жада калса мен аялдарга да көп айтам, мисалы үчүн биз баягы көз карашыбыз менен деле бирөөнү мындай тарынтып коюшубуз мүмкүн да. Басып кетип атып эле бир аз мынтип карап кое турган болсок, ал менин кийимим же бир жерим жакшы болбой калды, эмне болду деп кыжаалат болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен дагы бул түнү биз кечирим сурай турган. Ушул дуаны көп окушубуз керек. Себеби биз кечирим, Аллах тааланын кечирүүсүнө биз албетте муктажбыз. Сөзсүз түрдө. Негизи эле бул түндө эч намаз окуй элек, намазга түшө элек, анан мындай орозосу башкасы жок болуп жүргөн эжебиз ибадат кылгысы келип атат. Эмне кылыш керек? Жакшы суроо. Бул мисалы үчүн мен азыр көп айтам да ушул нерсеничи. Бир жолукка байлабайлы, мисалы үчүн кээ бирлери бар, жолугу бар, бирок ыйманы жок. Жолу бар, бирок ибадаты жок да. Мен көп аялдарды көрдүм, жолугу жок, бирок намазы бар да. Кээ бирлери бар, Аллах таалам ушундай бир хидаят берип, жүрөгүнө бир нур берип, ушул түнү, бүгүнкү түнү ойлонуп, демек мен бүгүн бир нерсе кылышым керек экен, намазды үйрөнөйүн десе, убакыттар эмне кылышым керек дей турган болсо, албетте азыр эми бүт бардык жакта жайылган, бул дуаларды, зикирлерди айтып, эми араб тилинде айтса, колунан келишинче айтсын, болбосо кыргыз тилинде эле өзүбүздүн нукура, өзүбүздүн тилибизде эле дуа кылуу, Аллах тааладан жалбаруу, анын буга чейинки кылган күнөөлөрүн кечирим суроо. Себеби балким ушул түн күнү анын бүт бардык күнөөлөрү кечирилет. Себеби буга дагы мисалы үчүн эгер Куран окушту билбесе, Убей бин Каабтан радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте айтат да, ким кадыр түн күнү кадыр сүрөсүн көп окуй турган болсо, анын ушул орозону тутканы менен барабар, жана ошондой эле сооптору да ушундай жогору дейт да, көп дейт да. Демек, бул түнү кыргызча транскрипциясы менен болсо дагы алып алып, же болбосо эми азыр бардыгы жетишкен YouTubeга деле кадыр сүрөсү деп жазып алып туруп, угуп кайталай турган болсо, албетте мунун дагы сообу көп. Анан эгер эч кандай бир намаз окушту билбесе, эч кандай бир эчтекени билбей аткан болсо, жөн эле альхамдулилля, субханалла деп зикир кылуусу. Ушул менен дагы албетте Аллах таала даражасын көтөрөт. Көп болду сапар улап жолго чыккам. Күн менен кошо сызып ойлор учкан. Көрүүгө кең дүйнөнү жүрөк менен кыял жел, сезим сергек ойгонушкан. Эне көрдүм. Эс албас 2 мүнөт басып демин, эзилген жыты менен наристенин
Эх, чиркин нечен нарды татсам дагы, эненин сүтү сыңар, бал ичпедим. Сүйүү көрдүм, жалынга таштап дене гүлү калган, жеңилген мен дегендер түрүп албан, отко даап кирип арып бир кезекте оюндай туюбаны күйүп алгам. Ый көрдүм, ызага башын ийип туталанган, бактысын бале басып тушап алган, аттеңай арман дүйнө, арсыз дүйнө, ый жоготсок гана бу замандан. Үй көрдүм, жаркырап периштелер шаң кураган, жан болбойт кирген кезде балкыбаган, бирок бир кээ-бир үй бар асман тирейт, мээримсиз бош бөлмөлөр аңгыраган. Шаар көрдүм, түнкүсүн күндүзгүдөй жарыгы бар, адамды тез өзгөртчү агымы шар, үйүңө жеткиргенге даяр турат, өмүрдөн башка сатчу бардыгы бар. Чоң көрдүм, бирөөсү иштейт чындап калкынууга, бирөөсү оозун ачса бал чыгууда, бирок бир жегиштер бар арасында, батчудай бүт Кыргызстан алкымына. Ит көрдүм, ырылда үрүп тоскон, улагадан, жакшы кеп козгосоң эч ынабаган, иткене кеп козгойт деп ойлобогун, ичи ит үрүп тоскон, бирок адам. Алым көрдүм, түнкүсүн китеп окуп көз ирмебей, сүйлөшкөн адам тандап өзүм дебей, арылар бал топтосо, акыл топтор алымды сүрөттөөгө сөзүм кедей. Оюмду жай алдырбай, төрт бөлөсүң, зуулдайсың, шашыласың, өзгөрөсүң, карматпас мезгилиңди камчыланып, о турмуш, эй заман, дагы нени көрсөтөсүң. Үйгө жалгыз калып ибадат кылган менен жамааттын арасында кылгандын соогунда айырма барбы? Мындай да, азыр биз жамаат менен топтолуп атканын дагы бир мындай неаматтарынын бизге берилген бир жакшылыктардын бири, бул биринчиден мамлекетибизде тынчтык болгондугу. Бизде мамлекет тараптан бир тыюу салынбагандыгында, эч ким бизде бир кайыр жерде намаз окуп атасың, намазыңды окуба деп үйүбүзгө эч ким киришпегендигинде. Биринчиден. Экинчиден, аялдар, албетте жамаатта береке бар. Жамаат менен кылынган ибадатта береке бар. Бирок мен бул нерсеге көп кошула бербеймин. Себеби аялдар балдарын таштап, бирөөнүн үйүнө барып, ал аялды дагы жүдөтүп, ушундай кылып бир баягы ооба чындап бир мечитте боло турган болсо, же болсо азыр аялдардын мечитке барганы деле эмес да, кажет эмес да. Анын үйүндө эле балдардын маңдайында ибадат кыла турган болсо, биринчиден биз балдарыбызга үлгү болобуз да. Чындыгында. Себеби балдарыбыздын элесинде калат. А менин апам бир жылда бир күн түнү менен ибадат кылып чыкчу эле. Менин апам мага ушул түнгүнү Куран окушту үйрөтүп, альхамдулилля деп айтканын белек берип, ушундай бир жакшы эмоцияларын тартуулачу эле деп бизден үлгү алат да. Анан биз баягы аялдар жамаатта береке бар десе эле ошол нерсени карманышат дагы, күйөөсү нааразы болуп атса дагы, үйүндө коноктору бар болсо дагы мен чыгышым керек эле деп чыккан дагы менин жеке пикирим бул туура эмес. Себеби аялдык милдеттерибизди аткаруу менен мындай айкалышыбыз керек да. Себеби баягы ошол нерсе менен мисалы үчүн мен жамаат менен өткөзүшүм керек эле деп чыгып үйдө түшүнбөстүктөр болбош керек, балдарыңыз ачка калбаш керек, бир түнгө эле эчтеке болбойт деген менен, бирок ал түнү балдарыңыз балким сизге муктаж. Ошол себептен дагы аялдардын ибадаты үйүндө болгону, таравихти дагы баягы үйүндө окуганы жакшыраак. Бул эң мыкты. Үйүндө ибадат кыла турган болсо, биринчиден өзүбүз дагы башка бирөөнүн бир зыянына тийбей, түнкү убакытта көчөгө чыкпай, балдарыбыздын маңдайында мыкты эне болобуз да. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Негизи баягы ушул кадыр түн десе, биздин оюбузга келген нерсе дагы балким пайгамбарыбыз бизге айтып кеткени боюнча, Куран кадыр түндө түшүп баштады. Ооба. Анда ошол Куран жөнүндө дагы бир аз маалымат берсеңиз, эч балким. Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн ыйык муажиза китеп, вахий аркылуу түшүрүлгөн, Жибрил алейхиссалам аркылуу. Куран 23 жыл аралыгында түшүрүлдү. Мунун дагы өзүнчө бир неаматтары 23 жыл аралыгында. Дароо эле Куран толугу менен 114 сүрө бир заматта түшүп калган жок. Ал бөлүк-бөлүк болуп, окуяларга, мындан мурунку эскерилген пайгамбарларга тиешелүү болуп түшүп турду. Эгер дароо эле заматта
114 сүрөт түшүп калса, балким биз аны мындай өздөштүрө албай, балким биз аны мындай эптей албай калышыбыз мүмкүн эле да, мисалы үчүн да. Аят. Бирок субханалла, азыр сиз Фатиха сүрөсүнөн Нас сүрөсүнө чейин окуй турган болсоңуз, баягы 23 жыл аралыгында түшүрүлгөнүн биз сезбейбиз да. Ушуну менен мажиза да Куран. Анан Куранды окуу менен биз ибадат кылабыз. Намазда болсун, бүгүнкү мына Рамазан айында кылган, окуган Куран аяттарыбыз бүт бардыгы, демек биз Куран окуу менен эмне кылабыз? Ибадат кылабыз. Демек Куран Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн ыйык муажиза китеп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Куранды окуу менен ибадат кылабыз, жана бизге чынжыр аркылуу жетип келди, таватур жолу менен. Сонун, иншаллах Курандын баркына жетип, окуганды баарыбызга насип кылган болсун. Анан бул жердеги дагы бир сурообуз болуп атат. Кадыр түндүн кандай белгилери бар? Көбүнчөсү эле ошого кызыгып эмне болуш керек эле, эмне болуш керек эле дей беребиз. Ошол боюнча. Ооба, кээде мындай болуп калышат. Акыркы 10 түндөн изде дейт да. Анан айрыкча так сандарынан деп баштасаң. Демек бул жерде көпчүлүк ушул мындай пайлашат. Күтүпчү. Албетте кадыр түнгүнүн белгилеринин бири, албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы эскерип кеткен бул боюнча, ал түнү тынч болот, ал түнү жарык болот, ал түнү мындай салкын болот күн. Ушул менен билсек болот кадыр Ит түндү. үрбөйт деген нерсеси да бар да, Ооба, тынч болот, тынчтык болот деген маани ушунда. Эми бирок көпчүлүк эле бул кадыр түн дегенде биз 27-нен 28-нчи түн бүгүнкү түн деп атабыз да. Анан бирок акыркы 10 түндө эле ибадатка бекем дейгиле ушул орозо айыны жакшы өткөзүп, эми бул ай жетишпей калган, башында жетишпей калган болсоңуз, мисалы үчүн, азыр деле кеч эмес да. Азыр деле ошол нерсеге басым жасасак, Аллах Таалам сөзсүз түрдө бизди кечирет. Кадыр түнүбүз өттү, бая тынч өткөндөй, биз анча белгилерин күттүк, анан эртең менен эмнени күтүшүбүз керек? Кээде болот го, баягы күн мындай чыгат, анан мындай болсо эртеңде болот деген нерселерден дагы бир аз. Эми ошол күнү тынчтык болот. Багымдаттын убагында, ооз жаккандан кийинки убакытта тынч болуусу, бүт ааламдын тынч болуусу, абанын мисалы үчүн көп ысыбай, көп муздап кетпей, салкын болуусу, ошолор менен билебиз. Билинет, ошолор менен билинет. Келиңиз Махабат эже, дагы Кадыр сүрөсү боюнча дагы, бир аз дагы кененирээк маалымат бериңиз. Кадыр сүрөсүнүн фазилеттери эбегейсиз чоң. Кадыр сүрөсү кыска аят, кыска сүрө болгону менен соопко өтө бай да. Биринчи эле башталганда сүрө Инна анзална фи лейлатил кадр деп эдикпи? Бул Куран кадыр түнгүнү түшүрүлдү. Ва ма адрака ма лейлатил кадр деп Аллах Таала айтып атат. Бул суроо иретинде келип атат дагы, кайра эле басым жасап атат кадыр түнгөчү. Эми бул кадыр түндү 1000 айдан жакшыраак деп айттык. 1000 айдан жакшыраак деп. Эми азыр ойлонуп көрөлү да, өзүбүз делечи. Адам мындай орто эсеп менен 70-80 жыл жашайт. Эч ким бир 1000 айлык же болбосо 83 жылдык ибадаты менен мен же болбосо мен төрөлгөндөн баштап 90го чыкканга чейин деле ибадат кылсам деле ошончолук соопко ээ болбоймун. Адамдын жашоосундагы ушул түн күнү окулган кадыр сүрөсүнүн сообун эмне деп атат? 83 жылдан көбүрөөк болот деп атат. Жана бул түн күнү танаzzalul malaikatu war ruh деп атат да. Бул күнү периштелер түшө турган. Демек, карасаңыз, периштелер түшүп атат. War ruh дейт, Жибрил алейхиссалам. Бул түнү, бүгүн. Демек, мен бул түнү эмнеге көңүл бурушум керек экен? Арам нерселерден да алыс болушум керек. Кээ бирлер мисалы үчүн кадыр түн тосом десе, дарстокон жайып туруп, ичимдиктерди башканы коюп туруп, ичип анан тост айтып башка кылып өткөз деген жок. Бул түнү периштелер түшүп атат. Башка түндөрү түшпөй, ушул түн күнү периштелер түшүп атат. Демек мен бул түнү эмне ибадат кылып, мен кандай акыбалда боло турган болсом, ошондой акыбалда Аллах Таала менин эмне амал китептериме жазат да. Периштелер амал китептериме жазып атат. Кандай эмне кылсам дагы. Демек бул түнү периштелер түшө турган. Жана рух, Жибрил алейхиссалам түшө турган түн болот да. Анан аялдарга айрыкча бизге тиешелүү. Бизде мисалы үчүн көбү азыр бизде баягы популярдуу болуп кетпедиби, аябай өнүгүп кетпедиби? Пландаш керек жашоосун, сөзсүз түрдө ар бир нүтүр точкасына чейин пландап, ушундай кылыш керек депчи. Эми бул түнү мен аялмын, мен кантип пландайм дей турган болсо, буга эртерээк даярданып башташ керек. Мисалы үчүн үй жумуштарыбызды бүтүрүп, ушул түн күнү бүгүн мисалы үчүн конок тоскон болсоңуз, коногуңузду кетирип коюп,
калган убакытты ибадатка арноо үчүн. Мисал үчүн, эгер жазбай турган болсоңуз дагы акылыңыз менен, мен азыр 20 рекет таравих окушум керек. 10 рекетин окуйм, анан бир аз эс аламын дагы, мисал үчүн балдарымды карайм, уктатам, башка кыламын, анан 10 рекетин окуйм. Ошентип атып саат 1 болот. Мисал үчүн. Бирден кийинки убакытта эмне кылсам болот деп. Аялдын баягы бизде өзү мусулмандарда сөзсүз түрдө биз иреет менен жүрүшүбүз керек, тактык мененчи. Анан андан кийинки убакытта эмне кылам? Эмне кылышым керек эле деп ойлонуп калбаш үчүн ага чейин эмне кылыш керек? Даярдык алыш керек. Азыр түнгө чейин да убакыт бар да. Бизде телефонубуз бар, башкасы бар. Эмне кайсыл дуаны окусам болот? Мисалы үчүн эчтеке билбесеңиз, мен эчтеке билбеймин, ачып туруп эле жазып алыңыз. Баракка жазып алып, же болбосо телефонуңузду колуңузга алып алып. Бирок ошол дуага кирип атып, башка сайттарга, башка нерсеге кирип кетип эмес, ошол менен өткөзүү. Карап, кайталап, эгер билбесеңиз, жатка билбесеңиз, аны окуп. Анан бир сааттык ошондо өткөзсөңүз, жарым саатты сөзсүз түрдө эмне дуа кылуу. Башкаларга. Азыр буга чейин да айттык, дуа кылуу. Дуа кылуу. Андан кийин болсо тахажжуд намазына туруу. Тахажжуд намазын окуу, нафил намаздарды окуу, касыр намаздарын окуу. Көпчүлүгүбүз ошол күнү мындай үй жыйнашым керек. Түнү менен үй жыйнап чыгайынчы. Түнү менен кийимдеримди бүктөп чыгайынчы деп биз аялдар ошентип кетебиз да. Жок. Ал нерселерди ошол бир түнгө коюп турушубуз керек. Эч ким урушпастыр, бир түнгө коюп туруп, эртеси күнгө жылдырып коюш керек да. Себеби Аллах Таала айтат, хатта матлаил фажр деп атат да. Хатта матлаил фажр. Эми багымдат убактысы киргенге чейин кадыр түн болуп эсептелип атпайбы? Демек мен ушул түндү максималдуу түрдө ибадатка бай өткөзүшүм керек. Эгер мисал үчүн кээ бирлери үйүнө конок келип калса, сиз эч тарынбаңыз. Аялдар айрыкча биз ушундайбыз го. Мындай, бүгүн мен ибадат кылам деп атсам келип калышты деп. Жок. Ал Аллах Таала тарабынан келген рызкы. Алар сизге кут берек алып келет. Балким сиздин себебиңизден алар кадыр түндү ушундай пайдалуу өткөзүп калышат да. Ошон үчүн эч кайгырбай, аларга дагы жакшы чайыңызды берип, келгиле эми баягы туугандар топтолуп калса же башка бир тааныштар топтолуп калса, башка сөзгө киришип кетип атканда сиз үлгү болуңуз. Сиз келгиле, бүгүн бул нерсени сүйлөшпөйлү, келгиле. Эми баягы оройлук менен эмес, мындай жумшактык менен айтуу. Себеби көпчүлүгү учурда мынтпе, антпе, бул адал, бул арам деп аялдар көбүнчө ушинтип кетебиз дагы. Жок, андай эмес. Бул адал, арам, сен тозокко киресиң, сен мындай болосуң деп айтканга биз өкүм чыгарганда эч кимбиз. Ошол себептен да жумшактык менен, этияттык менен аларды динге чакыра турган болсок, аялдар сөзсүз түрдө мындай ийкем келебиз да. Анан жакшы сөз айтып, жан эргитип, жакшы мындай динибизге чакыра турган болсок, алар сөзсүз түрдө биз менен болот да. Анан биз аларды бир тозок менен сен жолуң жок экен, сен мындай экенсиң деп коркутуп бере турган болсок, алар динден алыстап кетиши мүмкүн да. Этияттык менен, сылыктык менен, жана ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи деле өзүнүн баягы өмүр сиросунда деле ушундай эч кандай эч бир инсанга, ал мусулман болобу, кафир болобу, башка диндеги өкүл болобу, мушрик болобу, эч кимге бир зыяны тийген эмес. Бардыгына сылыктык, мындай жакшы мамиле менен, кулк мүнөз менен жакшы мамиле кылган да. Ошол себептен да биз ошол менен айырмаланышыбыз керек. Көпчүлүк учурда биз аялдар мындай бир жинибиз келсе дагы сыртыбыздан чыгарып, башка бирөөгө билдирип, ошол нерсени көрсөтүүнүн кажети жок да. Анан аялдар көбүнчө ошол үйүбүздө намазыбызды окуп, эртең мененки чейинки убакытта балдарыбыз менен чогуу бүгүнкү түн дагы ошол нерсеге басым жасашыбыз керек. Мен ойлоноюмчу, Аллах Таала мага акыл берди. Мага ушундай ойлонууга бир айбанаттардан айырмалап мага акыл берди. Мен ойлоноюмчу деп туруп, ой жүгүртүп, мен эмне кылдым бүгүн? Эмнени кылышым керек деп аракет кылыш керек да. Ошол менен биз албетте Аллах Таала бизди, инсандарды дагы, жиндерди дагы ибадат кылуу үчүн жаратты. Демек ушул түндү максималдуу түрдө пайдалуу өткөзгөнгө аракет кылайлы. Келиңиздер, чогуу жакшы өткөзүүгө, жана ошондой эле чогуу бир эгер азыр ушул түнгүнү балким биздин акыркы түнүбүз да. Балким кийинки Рамазанга жетпейбиз да. Балким кийинки кадыр түндү көрбөйбүз да. Сиз же мен билбейбиз да. Ошол себептен дагы ар бир күндү, ар бир мөөнөттү мындай баркташыбыз керек да. Бул түн, демек бул түнгө жетип турабыз, Аллах Таала бизге буйруду. Демек бул түннү эмне толугу менен өзүбүздү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн арнашыбыз керек. Себеби башка сахабалардын учурунда, табийиндер учурунда канча километрлеп илим алган болсо, биз үйдө отуруп алып илим алып атабыз. Сиз ысык чайыңызды ичип, жолдошуңуздун жанында илим алып атасыз, балдарыңыздын маңдайында. Бул чоң неамат да. Сиз узак жолго жүргөн жоксуз, узак бир машакатта жүргөн жоксуз, кыйынчылык болгон жок.
демек кол алдыбызда турат, ошол нерсени гана тек гана аткаруу калды бизде. Иншалла. Азыр бир суроо пайда болду да, муну дагы айтып калалык. Көрүүчүлөрүбүзгө да пайдалуу болгон болсун. Көбүнчө сурашат, мисалы түнү менен ойго отурабыз, анан арасында тахажжуд намаз окушубуз керек деп атпайсызбы? Негизи тахажжуд бир уктап турулуш керекпи, же болбосо ошол мындай күндөрдө тахажжуд деп ниеттеп окуй беребиз. Негизи өзү бир уктап туруш керек. Мен кадыр түндү мен кандай кылып эме кылам? Мен мисалы үчүн ооз ачкандан кийин жолдошум, башкалар намазга кетишет, анан бир саатка болсо да кичине уктап алам. Ооба, бир саатка. Аялдарга ошол нерсени айтат элем. Бир саат десе анан эртең менен кечен уктап калбаңыздар. Бир сааттык убакыт. Эмнеге? Себеби биз баягы ооз ачарга чейин даярданабыз, ал болобуз, күндүз болобуз, ушинтип анан жакшыраак мындай дагы жакшыраак ибадат кылыш үчүн жок дегенде бир саат кичине өзүбүздү эс алдырып алып, бир турамын деген жатыш керек экен. Ооба, сөзсүз. Эми мисалы үчүн будильник коюм, азыр оңой. Ошондой кылып туруп, анан туруп окусаңыз, себеби мындай да, эгер сиз ойго туруп, анан эртең менен кече ойго туруп, мынтип уйкуңуз келип ибадат, намаз окуп атканда дагы эмнени окуп атканыңызды билбей ибадат кылгандан көрө, кичине өзүңүздү эс алдырып алып, кайра туруп улантканыңыз, мисалы үчүн 9-дан, мисалы үчүн 9:30 чейин уктап, же болбосо 9-дан 10-го чейин уктап алып туруп, 10-дон эртең менен кечейинки убакытты дагы берекелүү өткөзөбүз деп ойлоймун да. Ушундай кылып аткарганыбыз жакшыраак. Ушул түндө кылынып аткан, кээ бир муктаж болгон эжелерибиз, энелерибиз, балким бир ушундай инсандар, ооруп аткандар бар. Ошолор үчүн бир кенен жакшы дуа берип койсоңуз. Аллах таалам биринчиден ушул айларда, ушул айыбызда кылынган ибадаттарыбызды кабыл этсин. Ким эмне дуа тилек менен ушул Рамазан айында чын ыхласы менен орозону туткан болсо, жана ошондой эле ибадаттарына бекем болгон болсо, буга чейинки күнөөлөрү кечирилет дейт. Демек, биздин ниетибиз, же болбосо максатыбыз биринчи эле кезекте Аллах таалам бизди кечирип, жана дуаларды кабыл этүү. Дуага муктаж эмес адам жок. Бардыгыбыз дуага муктажбыз. Анан айрыкча бирөөнүн артынан ушак эмес, сөз эмес, дуа кыл дейт да. Ушул осуяттардын бири да. Башкалардын аркасынан эмне сөз эмес, дуа кыл дейт да. Демек, бул айда, бул күндөрү, ушул берекелүү түн күнү биз Кыргызстаныбызга биринчиден тынчтык тилейбиз. Кыргызстаныбыз биздин өнүккөн өскөн мамлекеттерден болсун. Башчыларыбызга баардыгына Аллах таалам ыйманын сап, берекелүү жашоо берсин. Андан кийин эле биздин жакындарыбызга, бир туугандарыбызга, мусулман боордошторубузга өмүрлөрүнө береке болсун. Аллах таалам бизди эки дүйнө шерменде кылбасын. Аллах таалам биздин ыйманыбызга бекем кылсын. Жөн эле мен мусулман деген атымды эле көтөрүп жүрбөй эмес, ошол мусулман атым менен мындай барктуу болуп, ошол мусулман атыма зыяным тийбей тургандай болуп жүрүүгө Аллах таалам өзү насип эткен болсун. Ооруп жаткандарга албетте Аллах таалам шифа берсин. Ушул күндөрү кылынган ибадаттардын баардыгы кабыл болсун. Анан кимдин анта самиул алим дейт го, Аллах таала угуучу жана билүүчү да. Сиз эмнеге муктажсыз? Аллах таала мага караганда жакшыраак билет. Биз билбейбиз. Мен эмнеге муктажмын? Аллах таала, жалгыз Аллах таала билет. Жада калса жанымда жүргөн балдарым, жолдошум билбейт. Бирок менин муктаждыгым Аллах таала билип атат. Ошон үчүн биринчи эле кезекте Аллах тааладан жалбарабы. Бирөөдөн эмес, бир инсандан эмес, эң негизгиси Аллах таала кимдин ушул эфирди көрүп жаткан баардык боордошторубуз кимдин кандай дуа тилектер бар болсо, баардыгын Аллах таалам кабыл этсин, тынчтык берсин. Сиздин да илимиңизди дагы да арттырсын Аллахым. Анткени элибизде ыймандуу аялдардын же болбосо энелердин көбөйүшү баарыбызды сыймыктандырат. Бул дүйнөдө да акыретте дагы ата энеңизге бир таажы кийдире турган, иншаллах ошондой бир инсандан кылсын. Бизге атайын баягы убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кадамдарыңызга түгөнбөгөн соопторду жазсын. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, бул эфирден кайталоосун Маралдын Facebook жана YouTube баракчаларынан кайрадан көрө аласыздар. Сиздер менен ушул кадыр түндүн урматына көрүшүп жана ушул теманын айланасында сүйлөшкөнүбүзгө биз дагы бактылуубуз. Баарыңыздар Аллахка аманат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.